жыл 17 декабрь кыргыз маданият өтө чоң жоготууга учураган эле себептегенде театр актёру, кино актёру Азиз Мурадилаев агабыз бул дүйнө менен кош айтышкан эле. Азыркы учурда аларча көрүстөнүндө эстелигинин ачылышы болуп жатат. Ошол жерден силерге кыскача репортаж бөлүшөбүз. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahu samad lam yalid ve lam yulad. Ушул жерге зыярат кылып келип отурган келмекей момусундан тилектеринин баардыгын өзүң жеткиз. Агабызды жаннаттын бакчаларында пайгамбарлар менен чогулуштан өзүң насип кыл. Амин Аллах. Дорогие наши кыргызстанцы, сегодня такой знаковый день. Он печальный, потому что мы потеряли талантливого актера и замечательного человека. Калышыбыз керек деп талай аракеттерди кылдыңыздар. Бирок айда жок экен, жашоосундай экен. Өзүңүздөр билгендей атактуу, таланттуу, жакшы адамдар негедир бул жашоодон эрте коштошуп эрте кетет экен. Биз азыр кадырын билбейбиз. Күн күндө чыгат, ошон үчүн күндүн кадырын билбейбиз. Апабыз тирүү, маңдайыбызда күнүгө, ошон үчүн ороңдойбуз, короңдойбуз, кадырын билбейбиз. Ушул актерлор, режиссерлор, театрдын алыптары, кинонун алыптары турат. Кадырына жетип калалычы. Кадырына жетип калалы, жок дегенде жылуу сөздөрдү айтып калалы, белектерибизди аз берип калалы. Канча кыйналып ооруду, оору менен кошо күнөө кечирилет дейт, адам тазаланат дейт. Ооруган үчүн балким адамгерчилигин өмүр бою жоготкон жок. Бирок оорудум деп бир айтканды уккан жокмун, арызданган, муңданган бир айткан жокмун. Бул жигиттин жигиттигинин белгиси. Ошон үчүн бүгүн эстелик ачылып турат. Бирок анын эстелиги, анын кинолору, анын жаркыраган жүзү, айткан алтындай сөздөрү. Азиз, улуңам айланайын. Угуп атасыңбы? Биз баарыбыз келдик дуа кылганы. Бул жерде кесиптештериң, жакшы саналыштарың баары отурат. Азиз жөнүндө эскериш өтө кыйын. Жакын тинч элек көп жыл чогуу бирге иштедик. Азиздин ордун толтуруш өтө кыйын. Мыкты актер дагы эле, мыкты чыгармачылык инсан дагы эле, адамгерчилиги да өтө мыкты жигит болчу. Ошондуктан Азиз жөнүндө азыр эскерүүдө бир нерсе айтыш өтө кыйын. Азиз Мурадилаев менен Москвадагы Шепкин атындагы жогорку театралык окуу жайында чогуу окуганбыз. Ага чейин Кыргыз драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайда мен 1-курста 1 жыл окугам. Ал ошондо 3-курсту бүтүп атыптыр, анан чогуу Москвага кеткенбиз. Ошондо эле таланттуу, ошондо эле бир өзгөчөлөнгөн, ошондо эле көрсө биздин ошо Шепкин окуу жайыбыз Москвадагы Малый театрга карачу. Ошол Малый театрдын сахнасында 6 жашында ойноптур да. Биз дайыма ошол театрга массовкага катышып кирип чыгып турганда дайыма айтчу эле, мен 6 жашымда ушул жерге келип Кыргыз драма театрын менен келип ойногом депчи. Мына тагдыры кандай ошо театрга байланган, киного байланган. Эми Азиздин таланттуу экенин, кандай адам экенин баарыбыз эле билебиз, бирок анын эл билбеген мүнөзү, кыял мүнөзү, бала мүнөзү, анан ишенчээктиги, анан өмүр өткөнчө эле баягы күлдүрүп калчу, бир чамадан же бир мүшөк акча таап алсак депчи, ушундай кыялга баткан бир өзгөчө жан эле. Өмүрү кыска экен Азизбаевдин группалаштарынын ичинен, ошо курсташтарынын ичинен башкача мүнөзгө ээ, эчкек сактабаган. Биз бирөө менен урушуп кетсек, айлап 10 күндөп сүйлөбөсөк, ал биз урушуп койсок, кыйкырып койсок деле кайра эле каткырып күлүп, бир жараткан бир бугада Азизге талантты да берген, кулк мүнөздү да берген да. Эми бүгүн эстелигинин ачылышы болуп атат. Ар дайым эстейбиз, жүрөгүбүздө сактала берет. Жаткан жери жайлуу болсун. Азиз экөөбүз чыгармачылыгы менен эмес, өзү менен деле тааныш болчумун. Анткени өзүңдү тааны деген долбоор кылганбыз. Эмне себептен дегенде биздин балдар азыр Мессини, Роналдону, Кемальды, билбем, Көжүмпө баарын тааныйт, бирок өзүбүздүн каармандарын тааныбай атпайбызбы? Ошол кыргыздын таланттуу инсандарын, акын жазуучуларын, актерлорун элге алып чыгып,
Анан жолугушууларды уюштуруп өзүңдүн тааны деген долбоор кылганбыз. Ушундан нарында бир театрга эле толтуруп жаштарды. Ошондо каарманыбыз катары ушул Азизди алып барганбыз да. Анан абдан жакшы баарлаш болгон, мындай чечилип, жүрөгү жүзүнөн көрүнүп бир сүйлөп берген. Анан ошондо экөөбүз бир топ баарлашып калдык, таанышып калдык. Анан Азиздин баягы жүзү дагы келишимдүү болчу, көзү дагы көрсө ичиндеги сулуулук сыртына чыккан инсан экен да. Анан эмне үчүн мынчалык мыкты актер десем, өткөндө ушу эжекеси Москвада окуткан, ал дагы айтып атпайбы, бул башкалардан айырмаланып турчу. Көрсө ата сапасыз актер турбайбы? Аккан арыктан суу агат деп коет. Феномен второго поколения, экинчи муун феномени деген бул дүйнөдө бар нерсе. Атадан бала кыйын чыгат дегенчи. Анан өзгөчөлүгү бул интеллектуалда болчу. Москвадан ошондой бир жогорку деңгээлде билим алып, адамгерчилигин сактап, нукуралуулукту сактап, тилди да сактап. Анан өткөндө мен Түрк авиакомпаниясына учуп келатып көрдүм. Ошо Түрк авиакомпаниясынын фильмдеринин арасына Азиз катышкан Орман Жандатка да кирип калыптыр. Бул деген эми бүткүл дүйнөгө кыргыздын жүзүн дагы деле таанытып атат. Көз өтүп кетсе дагы. Ошондой бир кадыры бийик, даражасы бийик уулубуз экен. Биз сыймыктанабыз. Эми Куран окуп жүрөлү деп мен тилек кылат элем.